Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге эки жөндөм жөнүндө айтып берем. Жаңы доордо ар бир 5-10 жыл сайын, балким 3-4 жыл сайын кийинчерээк, улам жаңы кесиптерди өздөштүрүп, улам жаңы жөндөмдөрдү өздөштүрүп туруш бул турмуш талабы болуп калып атат да. Ошондуктан биз баягы кесиптер жөнүндө сөз кылганда көбүн эсе өзүбүздүн балдарыбыз жөнүндө, мектептеги балдар жөнүндө сөз кылабыз, алардын келечеги жөнүндө ойлонобуз. Бирок карап көрсөк, азыркы болуп аткан өзгөрүштөр биринчи кезекте азыр бүгүнкү күндө балким жумушу кесиби бар, жашы 30-тан ашып 40-ка чыгып калгандар үчүн аябай чоң коркунуч. Сиз көнгөн жумуш эртең ал өзгөрөт, балким жок болуп кетпейт. Сизден жаңы жөндөмдөрдү талап кылат, сиз ошону үйрөнө алышыңыз керек. Эми жаңы жөндөмдөрдүн көбү эле технологияларга байланыштуу болгондуктан, сиздин мындайча айтканда технологиялык кандайдыр бир базаңыз болуш керек. Ошондуктан бул технологиялык өзгөрүш азыр АКШ сыяктуу технологиялык мамлекеттерге чоң утуш берип атат. Анткени алардын эли, калкы ошо улам жаңы жөндөмдөрдү өздөштүрүп кеткенге алардын даярдыгы бар. Жаңы өнүгүп келаткан технологиялардан артта калган өлкөлөр үчүн бул аябай чоң маселе болушу күтүлүп атат. Ошон үчүн Сингапур сыяктуу айрым өлкөлөрдө ошо жашы 40-тан ашкан, 30-тан ашкан кишилерди кайрадан окутуп, жаңы жөндөмдөрдү берүү боюнча атайын мамлекеттик программалар азыр кабыл алынып жатат. Эмки видеодо болсо сынчыл ой жүгүртүү жөнүндө айтып берем.